Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулман бир тууганым, ыйман өтө зарыл, эң негизги нерсе болуп эсептелинет. Биздин сырткы дүйнөбүзгө суу, аба кандай зарыл болсо, биздин ички дүйнөбүзгө дагы, биздин руханий дүйнөбүзгө, биздин жүрөгүбүзгө мына ошондой зарыл азык болуп эсептелинет. Эгерде суу жок боло турган болсо, биздин сырткы денебизде жашоо токтойт. Ал эми ыйман жок боло турган болсо, биздин ички жашообузда, биздин жүрөгүбүздөгү жашоо өлөт, токтойт, ал куурайт. Ал эми биздин сырткы денебиз өлө турган болсо, бул дүйнө менен эле кош айтышып кутулабыз. Бул дүйнөдө болгону жашообуз токтойт. Ал эми биздин жүрөктөгү ыйманыбыз өлө турган болсо, анда биздин кабырдагы жашообуз, акыреттеги жашообуз дагы өлөт. Ал зыянга учурайт, кыйрайт. Ошондуктан биз ыйманга эң жогорку деңгээлде маани беришибиз керек. Азбы көппү, баарыбыз Аллах Таалага жолуга турган күн келет. Кайра тирилип, махшар майданына чогулуп, Аллах Тааланын астына ар бирибиз жалгыз туруп, эсеп кысап бере турган күн келет. Мына ошол күнү инсанга эң пайда бере турган нерсе бул анын ыйманы гана болот. Мына ошол ыйманы себептүү Аллах Тааладан соо алат. Мына ошол ыйманы себептүү анын күнөөлөрү кечирилет. Мына ошол ыйманы себептүү Аллах Тааланын сүйүктүү пенделерине айланат. Мына ошол ыйманы себептүү азаптардан кутула алат. Ал эми ыйманы жок боло турган болсо, ал ыймансыз боло турган болсо, анда анын жасаган амалдары кабыл болбойт. Ал канчалык жакшылык кылбасын, Аллах Таала анын баарын күйгүзүп жиберет. Мына ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз ыйманга жогорку деңгээлде маани беришибиз керек. Эгерде ыйман алсыз боло турган болсо, анда мына ошого жараша Аллах Тааладан азапка душар болот. Кыямат күнүндө Аллах Таала момундар кыпынчалык жакшы иш кылган болсо дагы, мына ошонун сообун Аллах Таала берет. Аллах Таала Кур'ан Каримде ким кыпынчалык жакшы иш кылган болсо дагы мына ошонун сообун көрөт дейт. Албетте мунун сообун көрүш үчүн ыйман зарыл. Кишинин жүрөгүндө ыйман болуш керек. Мына ошондо гана кыпынчалык жакшы иш кылган болсо дагы мына ошонун жакшылыгын Аллах Таала эселетип, көбөйтүп берет. Ал эми кимде ким ыймансыз боло турган болсо, ал кыпынчалык күнөө иш кылган болсо дагы мына ошонун азабын көрөт. Аллах Таала Кур'ан Каримде ким кыпынчалык жаман иш кылган болсо, күнөө иш кылган болсо дагы мына ошону биз аларга көргөзөбүз дейт. Албетте кафирлар кыпынчалык күнөө иш кылган болсо дагы мына ошол нерсени Аллах Таала көргөзүп, аларды азапка салат. Жана ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала кыямат күнүндө момундардын күнөөлөрүн көргөзүп, мына силердин күнөөңөр, тиги дүйнөдө мындай күнөөлөрдү кылдыңар, мына силердин күнөөңөр деп момундардын көзүнө көргөзгөн кезде момундар башын жерге салып уялып турган кезде Аллах Таала ошол күнөөлөрүн баарын кечирип, соопторго айландырып берет. Алардын ыймандары себептүү. Ал эми кыямат күнүндө Аллах Таала кафирлар канчалык жакшы иш кылбасын, ошол жакшылыктарын көргөзүп, Аллах Таала силердин ыйманыңар жок болгон себептүү мына жакшылыктарыңардын баары күйүп кетти деп Аллах Тааланын жасаган амалдарын баарын күйгүзүп жиберет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууганым, биз ыйманга жогорку деңгээлде маани беришибиз керек. Ыйман бул бизди бул дүйнө жана акыретте бактылуу кылат. Ыйман бизди бул дүйнө жана акыретте бейишке жетелейт. Бул дүйнөдө бизди берекеге бөлөйт, акыретте дагы бизди берекеге бөлөйт. Бул дүйнөдө Аллах Тааланын райымын алып келет, акыретте дагы Аллах Тааланын райымын алып келет. Бул дүйнөдө Аллах Тааланын кечиримин алып келет, акырет күнүндө дагы Аллах Тааланын кечиримин алып келет. Аллах Таала ыймандуулардын күнөөлөрүн кечирери тууралуу өз сөзүндө мындай дейт:
وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Iman keltirip solih amallardı жасагандар жана өзгөчө Мухаммадка түшкөн Куранга иман келтиргендер وهو الحق من ربهم ал Аллах Таала тараптан түшүрүлгөн деп эч шек күмөнсүз ишенгендер Аллах Таала алардын чоң болсун, кичине болсун күнөөлөрүн өчүрүп, алардын жүрөктөрүн оңдойт, алардын жашоолорун оңдойт, алардын кабырдагы жашоосун жана акыреттеги жашоосун Аллах Таала оңдоп коет дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилип кетүүсүнө, биздин бул дүйнөдө жашообуз жана акыреттеги жашообуздун оңолуусуна бул имандын таасири аябай чоң экен. Албетте имандуу пенделерге периштелер дуа кылып турары тууралуу Аллах Таала Кур'ан Каримде кабар берет. Алар канчалык күнөө кылбасын, периштелер алардын күнөөлөрүн кечир деп Аллах Таала кайрылып турары тууралуу бизге башка аяттарда Аллах Таала кабар берет. Урматтуу мусулман бир тууганым, сенин жүрөгүңдө иманың бар экен, сенин кадыр баркың Аллах Тааланын астында өтө бийик. Сенин ордуң Аллах Тааланын астында өтө бийик болуп эсептелинет. Жүрөгүңүздөгү иман менен сиз эч качан башыңызды жерге салбаңыз. Сизге асмандагы периштелер дагы дуа кылып турат. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан Каримде бизге төмөндөгүчө баяндап берет. Аллазина яхмилуна ал-арша ва ман хавлаху юсаббихуна бихамди раббихим. Арышты көтөргөн жана анын айланасында турган периштелер Роббусуна тасбих айтышат, аны арулашат, аны макташат. Ва юминуна бихи жана Аллах Тааладан коркуп иман келтиришет. Ва ястагфируна лиллазина аману жана Аллах Таалага иман келтирген имандуу пенделерге Аллах Тааладан кечирим сурап дуа кылып турушат дейт. Роббана васи'ата кулла шайин рахматан ва илма. О Роббим, сен ар бир нерсенин өз ырайымың менен, өз илимиң менен ороп алгансың. Тагфир лиллазина табу ваттабау сабилака вакихим азабал жахим. Саңа тооба кылып, сенин жолуңду ээрчигендер, сенин жөнөткөн пайгамбарыңды ээрчигендер, Куранга ээрчигендердин күнөөлөрүн кечир жана алар дозок азабынан куткара көр деп мына ушинтип периштелер, асмандагы периштелер, арышты көтөрүп турган 4 периште жана анын айланасындагы бардык периштелер жер бетиндеги имандуу пенделерге мына ушундай дуа кылып турат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул имандын даражасы өтө бийик экен. Имандуу пенделерге асмандагы периштелер дагы булардын күнөөлөрүн кечир деп Аллах Тааладан суранып истигфар айтып турат экен. Жана ошондой Аллах Таала кыямат күнүнө барган кезде булардын күнөөлөрдөн тазалап, Аллах Таала өзүнүн бейишине татыктуу кылат. Жана ал пенделердин жасаган амалдарын баарын кабыл кылат. Жана Аллах Таала аларга бул дүйнөдө жана акыретте бактылуу, жакшы, таза жашоо берет. Бул тууралуу Аллах Таала Кур'ан Каримде баяндап мындай дейт: "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фаланухияннаху хаятан таййиба." Эркек болобу же аялбы иманга келип, андан кийин жакшы амалдар жасай турган болсо, Аллах Таала биз аларды таза, жакшы жашоодо жашатабыз дейт. "Валанажзияннахум ажрахум би ахсани ма кану я'малун." Жана кыямат күнү барган кезде алардын жасаган амалдарынан дагы жакшыраак сыйлыктар менен аларды биз сыйлайбыз деп Аллах Таала Кур'ан Каримде мына ушундой баян атат. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, иман бул сиздин бул дүйнөдө жашооңузду оңдойт. Жана акыреттеги жашооңузду оңдойт. Жана кабырда жашооңузду оңдойт. Бул дүйнөдө сиз ыраазы болуп жашайсыз. Аллах Таала сизге бөлүп берген рызкыга каниет кыласыз. Сиздин башыңызда жазылган тагдырга ыраазы болосуз. Жана Аллах Тааланын жазып койгон адал гана рызкыларын сиз терип жейсиз. Мына ошондой сиздин жүрөгүңүздө бактылык болот. Сиздин жүрөгүңүздө Аллах Таалага болгон сүйүү болот. Аллах Таалага болгон тобокел болот. Жана сиздин жүрөгүңүздө эч кандай бир тынчсыздануу болбойт. Ал эми кимде ким Аллах Таалага иман келтирбей, "Тамана арода ан зикри фалаху майшатан донка."
ким Аллах Таала ыйман келтирбей бул зикирден, Курандан жүз үрө турган болсо, анда алар үчүн сыгылган жашоо болот дейт. Алардын сырткы дүйнөсү, жемелиги, ичмелиги, кийгендиги, жегендиги өтө жакшы көрүнүшү мүмкүн сыртынан, бирок жүрөгүндө ыйман жок болуп турган болсо, алардын жүрөгү сыгылыч, кыйналыч, жашоосунда береке жок, ушундай жашоодон эле жашашат. Жана кабыр барган кезде дагы аларга кабырда доңка ушундай сыгылган жашоо болот. Кабыр аларды кысып кыйнайт. Ахиретке барган кезде Аллах Таала тозок менен эле азаптайт. Ал эми кимде ким ыйман менен жашай турган болсо, ыймандуу болуп жашай турган болсо, Аллах Таала буларды бул дүйнө жана акыретте аларды рахатка бөлөйт. Мына ушу менен урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга пайдалуу илим берген болсун. Жана баарыбызды Аллах Таала кыямат күнүндө күнөөдөн тазалап, өзүнүн төөрүктүү бейишине татыктуу кылган болсун. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.